Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүн силер менен китеп окуунун эрежелери деген темадагы тарбиялык сабагыбызды баштайбыз. Демек, бүгүнкү биздин темабыз китеп окуунун ыкмалары. Китеп бош убакытты өткөрүш үчүн же кандайдыр бир маалыматка ээ болуш үчүн гана окулбаш керек. Эң маанилүүсү жакшы китеп эң жакын дос, сырдаш, дем берүүчү сыяктуу. Китеп окуунун ыкмаларын билүү үчүн окуучу үчүн чоң мааниге ээ. Атүгүл окуучу үчүн мындан башка маанилүү нерсе жок болсо керек. Сабак даярдоодо, китеп окууда, сынак учурунда, илим изилдөө учурунда, деги эле жашоодо кулпуну ачуу үчүн ачкыч кандай керек болсо, окуунун ыкмаларын билүү да мына ошол сыяктуу бир зарылдык. Анткени окуу акылдын азыгы, жүрөктүн дарысы, психиканы жөнгө салуучусу. Окуунун ыкмаларын билүү эмнени, качан, кайсыл жерде жана кандай деген суроолорго жооп табуу менен ишке ашат. Окуу адамдын билим деңгээлин жогорулатуу менен биргеликте ой жүгүртүүсүн жакшыртат жана маданияттуулугун жогорулатат. Үйрөнүүнүн эң оңой каражаты окуу болуп эсептелет. Мектептин өзгөчөлүгүнө жараша окуунун ыкмаларын колдонуу, окууну пайдалуу кылат. Бул үчүн окуучудан өзгөчө кызыгуу талап кылынат. Мейли окуучу, мейли окумуштуу болсун, бүгүн кечегиден дагы да көп окуганга мажбур. Анткени биз технологиянын өнүккөн доорунда жашап жатабыз. Бир күн жаңы маалыматсыз калуу бизге чоң жоготууларды алып келе турган замандын инсандарыбыз. Илимий ачылыштардын, системалуу теориялардын жазуу түрүндө болушу да бизди окуганга мажбур кылат деп айтсак туура болор. Кабарыңар барбы? Ислам дүйнөсүнөн чыккан улуу окумуштуу Ибн Таймия китеп окуп баштаардан алдын уктап калбайын деп узун чачын дубалдагы мыкка асып койчу экен. Бул окумуштуунун артынан 1000ден ашуун китеп жазып калтырган. Мына ушул сүрөттө көрүп турасыңар бул окумуштууну. Демек, кызык маалымат. Ошондой эле 10-кылымдын улуу окумуштууларынын бири Андулустук, азыркы Испания мурдагы ислам мамлекети болгон Ибн Рушдин өмүрүндө китеп окубаган 2 гана түнү болгон экен. Биринчиси турмуш курганда, экинчиси болсо атасы каза болгондо. Демек, окуучулар, булар айрым гана китеп окуу жөнүндөгү кызыктуу маалыматтар. Жөн гана окуу жетиштүү эмес. Окуунун ыкмаларын билүү зарыл. Пайдалуу, туруктуу жана системалуу окуш үчүн бир гана каалоо жетиштүү болбойт. Ошол эле учурда окуунун ыкмаларын билүү зарыл. Көпчүлүк адамдар окуунун ыкмаларын билишпейт. Китеп окуп жатып, оозду кыймылдатуу, башты ойнотуу, окуп жатып башка нерсени ойлонуу, сүйлөмдөрдү манжа менен ишарат кылып окуу, ашыкча жарыктыкта окуу жана башка ушул сыяктуу себептер окуунун таасирдүүлүгүн жоготот. Мына ушул себептүү окуунун ыкмалары адамга окуган нерсесин түшүнүү жөндөмдүүлүгүн калыптандырат. Сөз байлыгын өнүктүрөт, убакытты туура пайдаланууга жардам берет. Окуунун төмөндөгүдөй түрлөрү бар. Жалпысынан алганда 2 түргө бөлүнөт. Үнсүз, үн чыгарбай окуу. Окуунун эң жакшы түрү болуп эсептелет. Үнсүз окуу көз менен китептин ортосундагы байланыштын негизинде пайда болот. Изилдөөлөр боюнча үнсүз окуу ыкмасы менен окуп жатканда көз тамгаларды эмес, сүйлөмдөрдү, керек болсо 2-3 сүйлөмдү бир учурда көргөндүгү аныкталган. Үнсүз окуу ыкмасынын 4 түрү бар. Биринчиси көз жүгүртүү ыкмасы. Бул ыкмада сүйлөмдөр деталдуу окулбайт. Теманын негизги жерлери гана окулат. Бул ыкманын негизги максаты китептин же теманын өзөгүн түзгөн сүйлөмдөргө гана көз жүгүртүү менен чектелет. Экинчи, тез окуу ыкмасы. Бул ыкманын максаты китептеги же тексттеги бардык маалыматтарга ээ кылуу эмес. Бул ыкма маалыматты издөөдө, суроого жооп издөөдө же маанилүү теманы табууда колдонулат.
Üçüncü, jay окуу ыкмасы. Бул ыкмада ар бир сөзгө, сүйлөмгө маани берилет. Бул ыкма өтө оор темаларды, бөтөн тилдеги чыгармаларды окууда, негизи эле сиз үчүн маанилүү болгон китепти окууда колдонулат. Ар бир сүйлөм бириндетилип окутулат. Төртүнчү, орто окуу ыкмасы. Орто окуу көз жүгүртүү жана тез окуу ыкмаларынан бир топ жай. Жай окуу ыкмасынан бир аз тез окуу ыкмасы. Бул ыкма сабак даярдоодо, жөнөкөй китептерди окууда колдонулат. Үн чыгарып окуу. Бул ыкманын өзгөчөлүгү текст окууда үндүн уккулуктуу жана сөздөрдүн так болушу керектиги. Окуган адам китепти же текстти сүйлөп жаткандай окушу керек. Окуунун тездиги көзүбүздүн сүйлөмдөр ортосундагы тыныгуусуна байланыштуу болот. Жай окуган адам ар бир сөздө тыныгуу жасап, сөздөрдү бириндетип окуйт. Ошол тыныгуулар учурунда көп убактысын жоготот. Тез окуган адам болсо, ар бир сөздө тыныгуу жасабай, сүйлөмдөр ортосунда тыныгуу жасайт. Мына ошондуктан окуу ылдамдыгы артат. Нормада адамдын мээси 1 мүнөттө 200-250 сөздү. Тез окуганда 800-1000 сөздү окуп түшүнө ала турган деңгээлде болот. Бирок бул көп машыгууларды талап кылат. Алгач окуунун ылдамдыгын азайтуучу терс адаттардан кутулушубуз керек. Эскертүү. Окууга тоскоол болгон себептерден арылгыла. Каалоо менен окугула. Түшүнбөгөн сөздөрдү жазып алып, сөздүктөн карагыла. Түрдүү мазмундагы китептерди окугула. Окугандарыңар силерге пайдалуу болуш үчүн төмөндөгүлөрдү аткаргыла. Алдын ала текст жөнүндө кыскача маалыматка ээ болгонго аракет кылгыла. Тексттин негизги оюн аныктап алгыла. Маанилүү жерлердин астын сызып койгула. Көзүңөр чарчаган учурда дем алдыра турган көнүгүүлөрдү жасап тургула. Китептин кыскача мазмунун, силерге керектүү болгон жерлерин жазып алгыла. Максаттуу окугула. Тыныгууну азайткыла. Сөздөрдү окубай, сүйлөмдөрдү окуганга аракет кылгыла. Артка кайтууну алдын алуу үчүн ар бир сүйлөмгө маани берип, түшүнүү менен окугула. Китептин негизги бергиси келген оюн аныктагыла. Түрдүү темаларды камтыган китептерди окугула. Окуп жаткан текстти жаш оңорго салыштыргыла. Китептин негизги каарманы болгула. Ооз менен эмес, мээ менен окугула. Көз менен китептин ортосундагы аралык 30 сантиметрден аз болбошу керек. Китеп окуп жатып, айлана чөйрөңөр менен мамилеңерди убактылуу үзүшүңөр керек. Мээңер чарчап турган учурда окубагыла. Окуган китебиңерди анализдегиле. Окуган китебиңер силерге жакшы маалымат бериши керек. Жакшы окуучу болуш үчүн баарынан мурун окууну адат кылышыңар керек. Аз да болсо ар күнү китеп окушуңар керек. Бул силер үчүн кыйын эмес да. Ойлонуп көргүлөчү. Бул жашоодо оңой иш барбы? Окуш кыйынбы же окуунун ыкмасын билбейсиңерби? Ийгиликке жетүүнү каалайсыңарбы? Тоскоолдуксуз максатыңарга жетишиңер мүмкүнбү? Түрдүү маданияттарды билүү өзгөчөлүк эмеспи? Чоң ийгиликтер, чоң иштер менен ишке ашышын эсиңерден чыгарбагыла. Урматтуу окуучулар, ошондуктан китеп окууну адатка айландыралы. Учурда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим Министрлиги атам, апам жана мен китеп окуйбуз баарыбыз тең деген аталыштагы 1 айлык үй бүлөлүк китеп окуу саамалыгын жарыялады. Мына ушул саамалыкка активдүү катышалы. Бул боюнча министрлик 1 топ
чыгармаларды сунуштаган. Мисалы башталгыч класстар үчүн кыргыз акын жазуучуларынын төмөндөгү чыгармалары. Дүйнөлүк адабияттан бир топ чыгармалар. 5 класстар үчүн дүйнөлүк адабиятынан, кыргыз акын жазуучуларынан, 6 класстар үчүн, 7 класстар үчүн, 8 класстар үчүн, 9 класстар үчүн, 10 жана 11 класстар үчүн кыргыз жана дүйнөлүк жазуучулардын бир топ чыгармаларын сунуштаган. Мына ушул китептерден кайсыга мүмкүнчүлүгүбүз жетсе таап окуп, аны досторубуз менен бөлүшүп, убакытты пайдалуу өткөрөлү. Урматтуу окуучулар, мына өзүңөр ушул өтүлгөн тарбиялык сабактан жыйынтык чыгарып, ар дайым турмушуңарда пайдаланууңарды сунуштайбыз. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн ыраазычылык билдирем.